Достор, мен турган жер Юго-Восток. Мына жерде 102-нин конечкасы деп коюшат. И бар эле билет бул жерде. Жалил Атамбаев курган дом. Ал жакта Акниет чайканасы, Акниет маркети бар. Ушул жерден эле мына күн чыгыш тарапка жүрсөңүздөр, мына жер көпүрөдөн өтүп солго бурулсаңыздар, Мирсатова көчөсү. Мирсатова 74 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Тынч, сонун жер экен, салкын. Так дареги Мирсатова 74. Карта менен издеп деле келе берсеңиздер болот. Нуркелдинин дому турат. Карла Маркс мектебине и Бөкөнбаев мектепке дегеле садиктерге баарына жакын. Мына жолдору асфальт башталыптыр. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө асфальт болуп калат. Эске алыңыздар. Үйдүн границасы ушул жерден башталат. Бул сатылуучу чоң үйү. Бул жак негизги варата. И мына кошунасынын үйүнө келип граница такалат. Мирсатова 74. Жери 4 соток. Суу, свет, газ, центральная канализация бардыгы бар. Сонун. Эми жүрүңүздөр. Үйдүн ичине бисмилла деп туруп кирейли. Достор, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Мына бул жак стяжка, өйдө тараптары арка, навес. Так. Жери 4 соток. Кызыл китеп бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Вариант обмен жолдору барбы десем жок дейт. Только нак акчага сатылат экен. Коммуникация боюнча айтып койдум уже. Суу, свет, газ, центральная канализация бардыгы бар. Бул жак негизи кирүүчү эшик. Бул жакта ошо 4-5 чоң 4-5 комнатадан турган үйү бар экен. Азыр буну деле мына жактан кирип көргөзөм. Баня, сарай. Так, бул жакта деле ошо кошумча курулуштары бар. Сырткы ажаткана, жашыл зона, бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Азыр биринчи мына чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып калган маалыматтарды кезек-кезек менен берем. Жүрүңүздөр, бисмилла деп кирейли. Так, киргенде бул коридор. Мына коридор. Газ бар, вытяжка иштейт. Топка бул жакта суу чыгарылган, стиралка, аристон ушундай сонун экен. Бул ошондо кухня болуп атат да, туугандар. Менимче түшүндүңүздөр окшойт сразу эле. Так, полу жыгач. Мына жак биринчи комната. Оңго бурулсак, бул жакта дагы бир комната бар экен азыр. Квартирант бар окшойт, по-моему, жабып кетип калыптыр. Мына жак типа как гостевой, конок бөлмө. И бул жака кирсеңиздер, спальная комната деп койсом жаңылышпайм. Көрүңүздөрбү? Бөлмөлөрү чоң, эми жер үйдү билесиздер. Илгери салынгандар сонун болот. Так. Анан мына жак санузел. Раковина, унитаз, бул жагы душ, мына шторкасы турат душтун. Күзгүлөрү. Да, эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Эмне маалымат берейин дагы. Достор, колдон келишинче үй жөнүндө маалыматты бердим. Санузел, топка, бүт бардыгы бар, даяр үй экен. Эми жүрүңүздөр, кошумча курулуштарына өтөйлү. Эми үй кичинекей эле. Мындай кошумча. Бул жакка эшикти ачып кирсеңиздер, ал жагы семейный баня. И мына бул эшик менен эле сразу жана мен көргөздүм го санузел. Ошол жакка кирип кетсеңиздер болот. Так, мына жакшы экен туугандар. Тынч, салкын, эч кандай бир шум жок да. Мектеп садиктерге жакын, маршрутка бүт бардыгы сонун дейт. Жолдору дагы асфальт болуп калат. Ошол туугандар, мына кошумча курулуш бар экен. Мына жак эмне отункана окшойт. Бул жагы ажаткан экен. Жакшы. Болду окшойт.